Саламатсыңарбы балдар. Кайрадан кыргыз тили сабагыбызга кош келипсиңер. Бүгүн биз силер менен текст менен иштөө бөлүмүнөн картофель деген текстти талкуулайбыз. Бул картофель деген текст орус тилинде. Биз ошол орус тилиндеги текстти кыргызга, кыргыз тилине которуп жазып чыкмакчыбыз жана анын маани маңызын талкуулап, суроолорго жооп беребиз. Анда эмесе бүгүн биз сабагыбызга төмөнкүдөй максат коюп алалы. Берилген орус тилиндеги тексттин мазмунун толук түшүнөбүз. Аны кыргыз тилине которобуз. Текстти которууда орусча, кыргызча сөздүктү пайдаланабыз. Текст боюнча берилген суроолорго жооп берип, оозек тексттин мазмунун айта алабыз. Сабаттуу жазууга, адабий тилдин нормасында сүйлөөгө көнүгөбүз. Эне тилибизди сүйүп, кадырлоого багыт алабыз. Картофель тексттин орусча вариантын түшүнүп окуйбуз. В наше время покажется странным, если вы преподнесете кому-нибудь букет из цветков картофеля. А в XIX веке такие букеты считались роскошными. Скромными фиолетовыми или розовыми цветками картофеля украшали прически королев и петлицы камзолов придворных. Родина картофеля – берега Чили и горы Перу. Картофель, хорошо выдерживающий холод высокогорных районов, стал основной пищевой культурой перуанцев. Европейцы не знали картофеля до 1556 года, то есть до посещения Южной Америки испанцами. Привезенный из Америки картофель сначала возделывали как декоративное растение, украшая им клумбы перед дворцами великосветской знати. И только в конце XVII века в европейских странах картофель стали выращивать ради получения съедобных клубней. Картофель текстинин орусча вариантын тааныштыңар, анда тексттеги жаңы сөздөрдүн котормолору менен таанышып алгыла. Роскошными — сонун, кооз, салтанаттуу. Придворных — сарайдагылар. Петлицы — топчулук, илмек. Выдерживающий — чыдамдуу. Высокогорных районов — тоолуу аймактар. Пищевая культура — тамак-аш маданияты. Посещение — болуу, барып келүү. Возделивали — эгүү, айдоо, өстүрүү. Клумба — гүлзар. Великосветской знати — байлар, колунда барлар. Съедобных клубней — желүүчү азык. Балдар, орусча текстти кыргызчага которуп даярдаган болсоңор, анда мен кыргызча тексттин котормосун башкача айтканда окуп көрөйүн, анан чогуу суроолорго жооп берели. Азыркы мезгилде биз картофелдин гүлүн кимдир бирөөгө белек кылсак, абдан таң калыштуу көрүнөт. Ал эми 17-кылымда мындай гүлдестени абдан кооз, сонун гүлдесте катары кабыл алышкан. Жарашыктуу сыя, күлгүн түстөгү картофелдин гүлдөрүн хан сарайдагылар, ал жерде ханышалар чач жасалгаларына, хандар кемселдеринин топчулуктарына тагып кооздошкон. Картофелдин мекени Чилинин жээги жана Перунун тоолуу аймактары. Картофель тоолуу аймактардагы суукка чыдамдуу келип, перулуктардын негизги тамак азыктары катары эсептелген. Испандыктар Түштүк Американы ачканча европалыктар картофелди 1556 жылга чейин билген эмес. Америкадан алынып келинген картофелдерди алгач декоративдик өсүмдүк катары колдонушкан жана колунда барлары короолорундагы гүлзарларына эгишкен. 17-кылымдын аягында Европа мамлекеттери картофелди тамак-аш азыгы катары пайдалана башташкан. Урматтуу балдар, силер картофель тексти менен толук тааныштыңар. Алгач орусча вариантын, андан кийин кыргызча вариантын окуп, бири-бирине салыштырып, текст силерге абдан түшүнүктүү болду деп ойлойм. Анда текст боюнча суроолорго жооп беребиз. Картофель алгач кандай жагдайда колдонулган? Эгерде силер бул суроого так жооп берүүгө даяр болуп турсаңар, анда картофель алгач гүлзарларды кооздоо үчүн декоративдик өсүмдүк катары колдонулган. Суроого токтолсок, картофелдин гүлдөрүн
канышалар чач жасалгаларына хандар кемселдеринин деп туруп анан кийин боштук турат. Мына ушул боштуктарга тиешелүү эсиңерде калган сөздөрдү коюп жазсаңар, мен жообун ачууга даярмын. Анда картофелдин гүлдөрүн хан сарайдагы канышалар чач жасалгаларына, хандар кемселдеринин топчулуктарына тагып кооздошкон. Бул жерде хан сарайдагы, анан топчулуктарына тагып кооздошкон деген сөздөрдү коюп жазсак туура болот экен. Кийинки суроо. Канчанчы кылымдан баштап европалыктар картофелди тамак аш азыгы катары колдоно башташкан? Эгерде бул суроого даяр болсоңор, мен туура жообун ачайын. 17-кылымдын аягында гана Европа мамлекеттери картофелди тамак аш азыгы катары пайдалана башташкан. 4-чү суроо. Картофелдин мекени кайсыл жер деп мен айттым, эсиңерде болуш керек. Албетте, картофелдин мекени Чили жана Перу мамлекеттери. 5-чү суроого өтөбүз. Картофель чыдамдуу болгон дейт. Боштукка тиешелүү сөздү коебуз. Кайсыл сөздү койсок болот? Картофель кайсыл жерде чыдамдуу? Албетте, картофель суукка чыдамдуу болгон. Боштукка тиешелүү сөздү биз суукка деген сөз менен толуктайт экенбиз. Урматтуу балдар, мына ошентип дүйнөнүн бардык тармагына тараган ушул картофелдин пайда болушу жана ошонун мекени тууралуу толук маалымат алып, аны кыргызчага которуп, өзүбүздүн тил байлыгыбызды аз болсо дагы өстүрүп алдык деп ойлоймун. Жана суроолорго так туура жооп бергенге аракет жасадыңар. Эмесе үйгө тапшырмалуу алалы. Үйдө балдар, Кыргызстанга картофель качан келген? Мына ушул суроонун айланасында кичине ой жүгүртүп, тарыхына кайрылып көргүлө. Кайсыл мезгилден баштап биздин Кыргызстанда келди жана биз колдоно баштадык? Мына ошону кичине кыскача тарыхынан баяндама жазасыңар. Ушуну менен сабагыбыздын соңуна чыктык. Сабак силерге жеткиликтүү болду деп мен ишенимде калайын. Эмесе кийинки сабактарга жолукканга чейин сак саламат